Былтыр августтың алтысында шықпақ бұл. Ким бирөө шықпаса мен көрмедім. Жыл пакет шиздирген. Болды. Мына мен августтың пакет. Ызычу салып даттанып жаткан учкун конушунун жашоочулары 10 жылдай убакыттан бери жол маселеси канализациялык түтүктөрдүн жоктугун айтып, барбаган жерибиз калбады дешет. Канализациялык насостук станцияны курабыз деп курулуш иштери башталган жолду токтотуп коюп жатышат. Ал станцияны дагы четиреке эмес мектептин короосуна орноторун айтып, наразы болушууда. Көйгөйүн чече албай жаткан конуштун тургундары Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын орун басарын ортого алышты. Биздин негизги көйгөйүбүз бул жол. Жылда эле бул Кытай тарабынан бизге ушул именно Учкун 9 деген көчөнү жасаш үчүн Кытай тараптан грант бөлүнүптүр да. 2 жылдан бери эле ошол былтыр дагы кытайлыктар кирип ошол жолду жасайбыз деп атканда өкмөттүн же ким экенин биз да биле албайбыз. Канализация деп эле канализация киргизебиз деп эле жылдан жылга эле ушул жолду жасашпайт, же канализация жасашпайт. Ушунтип эле биздин көйгөйүбүз чечилбей келип атат. Анан мына бул жерге келип чогулуп атканыбыздын себеби бизге азыр көпчүлүк эл эми быйыл дагы кытайлыктар кирди да. Кытайлыктар кирип мына жолду жасайлы деп атса, именно ушул убакта кайра канализация жасайбыз деп жол жасай турган адам кытайлыктарды кайра кетирип атат. Ал эми бул жерде деген канализациянын негизи өзүнүн өтө көйгөйлөрү толтур экен. Бул канализация деп негизи былтыр эле отказ кылганда эле былтыр эле жасап бүтүрүш керек болчу бул канализацияны. Былтыр да бүткөнү жок. Бул жерде деген же кандай өкмөттөн акча каралбай атабы? Азыр деген мына зам аким келип айтып атат. Мына эми каралып атат бюджет болгон 12 миллион сом каралат экен деп атат. Ал эми бул жерге деген 72 миллион сомдук канализация курулуш керек экен. Же 72 сомдук канализация бул жерге курулбайт, же даяр өкмөт алып келип берген кытайлык грант менен жасала турган жолубузду жасашпайт. Ушундай эле проблема болуп атат биздикичи. Кытайдын гранты менен жол келген. 300 метр жолду жасап коюп, андан ары жол жасап жасалышын токтоп калды. Кытайлар келип уже жасайлы деп атса, эл чыгып тотой тургула, биз канализациябызды бүтүрө алалы деген маселени коюп атышат да. Элдин бүгүн чойган көйгөн эң негизги маселеси эле жакшы болмок. Центральный канализация кирип, анын үстүнө асфальт төшөлүп калса жакшы болмок. Бирок элдин ишеними жок. Ушул күндө элдин ишеними жок болот. Азыр же канализациясы жок, же жолу жок болуп калуудан эл коркуп, бүгүн элди чогулуп, ошо өкмөттүн өкүлдөрүнөн угуп, жеткиликтүү айтып аткан күндө дагы бирок элдин эң негизгиси көйгөйү элдин эртеңки ишеними жок. Себеби биз жашоодон көрүп атабыз. Бүгүн жасап атышат, эртең мектебибиздин фундаменти жарылып атат, кайра вице-мэрлерди же мэрлерди камап атат, аягы ошонтип эле кайра азап тозогун жөнөкөй эл тартып атат. Ошон үчүн эң негизги көйгөй бизге гарант болуп, бизге кепилдик алып, урматтуу жашоочулар, канализацияңар, борбордук канализацияңар бүтөт, жолуңар үстүнө төшөлөт, ошо жол менен басасыңар, канализацияңар сууңар агып турат деген кепилдик берген адам жок болуп атат дагы. Ошо кепилдик бере турган адамдын өзү да жок, аны ошону ишене турган адам жок болуп атат биздин кичи кошунда. Болгон жобубуз ушу. Конуштун тургундары канализация маселесин чечүүгө тийиштиги бар жетекчилерди Свердлов районунун акиминин орун басары менен Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын орун басарын эл менен жолугушууга чакырышкан. Азыр ушул жердеги насос, мектептин насосу иштебей турат да канча жылдан бери. Анан ошончо элдин келген канализациясынын насосу иштеп береби? Кирип кетип берет ошогочу. Анан ошол насос бузулуп калып эле кайрадан ушундай бир негативный суроолор пайда болот да. Анан ошондо анан экекиден азыр дагы жакшы эл урушпай эле ошондо башталат да экекиден урушчу. Эртеңки күнү проблема болгондой кылып иштеп чыгышты да. Анан жана айтып атасыздар, аз айтып атасыздар, эртеңки күнү ошол канализациябыз бузулуп калса, же бирдеме болуп калса ким карайт депчи. Биз ушул канализацияны куруп бергенден кийин аны тийиштүү түрдө Бишкек водоканалга өткөрүп беребиз балансына, тейлөөгө. Эгерде кандайдыр бир авария же бирдеме техникалык бир бузулуулар боло турган болсо, как балансосодержатель кантары Бишкек водоканалдары келип жасап турат. Канализациясы дагы жок, центральный канализацияга кошулбайт. Бул жерде өзүнүн мектептин КНС бар. Алда улам толуп калат. Насосу иштебейт. Насосу иштебегендиктен ошо мектептин спорт залына чейин доо кетип,
көйгөй жаратып атат да. Анан биз ошо өкмөттөн суранганыбыз элдин көпчүлүгүнүн ою ошол эсли канализация салына турган болсо, ошо канализация салынсын макул. Бирок ошо кепилдик берип эртең артынан канализациянын артынан жол түшсө деген оюбуз бар да. Эртең көпчүлүк элдин коркунучу ошо канализациянын айынан канализация күзгө чейин чөйүлүп барса, күзүндө дагы кытайларды кетирип алып жол түшпөй калат деген коркунучта да. Азизбек Төлөнбек уулу Учкун конушунун жашоочусу. 14 жылдан бери же жолу узоңдолбойт, же канализациялык түтүктөр орнотулуп, конуштун жашоочуларына мамлекет тарабынан шарт түзүлбөйт деп кейит. Жол курулуш иштери башталганда эле алгач канализация маселеси чечилиши керек деген жүйө менен жолду куруу иштери токтоп калат дейт. Жол маселебиз чечилбей, аңгыл дөңгүлдөн тажап элдер. Ошо жолду чечип берүүнү өкмөттөн өтүнгөнбүз. Анан азыр ошо жолго Кытайдан келген гранттан бизге 2 километр, 2-300 километр жол түшөт деп каралып, азыр ошонун башталышы силер көрүп аткан АУЗдан бери карай 300 метрге чейин келип токтоп калды. Ал токтолгонун себеби буга чейин канализацияда киргизебиз деп канализация кирет деп 2-3 жылдан бери канализациянын арты менен 2-3 жылдан бери канализациянын арты менен ошо элдер жүгүрүп жүрүшөт. Интернет соц тармактарында асфальт сервис мынча акчаны жеп коюптур, тинчи акча тияка кетиптир деген ар кандай маселелер көтөрүлүп атат да. Өкмөт баардык көчөлөрүбүздү, ушу Учкундун көчөлөрүнүн баарын асфальттап берсе жакшы болмок. Мисалы ушул эле мисал келтирсек, өйдөкү Лебединовка айыл өкмөтү темир жолдун үстү Лебединовка айыл өкмөтүнө карайт. Алар майда көчөлөрүнөн бери асфальттап беришти. Биз ито шаарга карайбыз, Свердловский районго. Шаарга карап туруп көчөлөрүбүз ушундай аңгыл дөңгүл, баткак, аябай азап менен кирип чыгышат да. Чогулуш бүткөнү менен эл тараган жок. Өздөрүнө керектүү жооп ала албаган тургундар Свердлов районунун акиминин орун басарына суроо артынан суроо узатып жатышты. Келечекте конуштун эли канализация кошулуш керек. Ушундай мүмкүнчүлүк алышыбыз керек. Себеби эртең жергиликтүү бюджет ошо канализация өткөрөбүз деп эл чыкса, кайра жаштакай асфальттын баарын сыдырбаш керек, кайра бузбаш керек. Анын баары кошумча каражат. Анан бул биринчиден утуруздар. Анан айтып атасыздар, 80 миллион болот экен, анан канча 1 миллион болот экен депчи. Биз айтып атабыз. Бул деген поэтапный финансирование менен бүтө турган нерсе. Албетте мынча мүмкүнчүлүк жок бизде. Биз азыр асфальттын алдынан өтө турган канализацияны эле салып алалык, болгону ошол. Калганын кийин каражаттын мүмкүнчүлүгүнө жараша иштеп жүргүзөлү. Аталган конуштун Борбордук көчөсү эсептелген 9-көчөнүн 2 километр 200 метр жолу Кытай мамлекетинен гранттык негизде China Road and Bridge компаниясы тарабынан курулуп баштаган. Болгону 300 метр жолго асфальт төшөлгөндө алгач жолдун астына канализация түтүктөрүн орнотуу зарыл деген жүйө менен жол куруу иштери токтоп калган. Мындай көрүнүш бир нече жылдан бери кайталанып жатканын конуштун жашоочулары айтышат. Бул боюнча кененирээк билүү үчүн Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын орун басарынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Анткени бизге интервью берүүдөн баш тартты. Мына ушул мен турган жер Учкун 2 жаңы конушунун 9-борбордук көчөсү. Мына ушул көчө болгону 300 метр гана жол асфальтталып токтоп калган. Анткени кытайлык жол куруучу компанияларга мына ушул жолго алгач канализация салыныш керек. Канализация түтүктөрү орнотулгандан кийин гана асфальт жолду төшөгөнгө мүмкүн деген жүйө менен учурда мына ушул жолду куруу иштери токтотулуп турат.